Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кутмандуу кушак кечиңиздер менен кезектеги видеодо кезектеги машина видео обзор Toyota Camry американец. Өзүңөр көрүп турасыңар, сразу эле көрүнөт американец. Комплектациясы SE Sport Edition. Жылы 2019, 11-ай дейт, 20 модельный год болот экен. Объему 2.5, 18 дөңгөлөктөрдө турат. Цветин көрүп атасыңар, биринчи эле цветин айтайын. Темно-синий деп жазылат экен, бирок комментарийге жазып кеткиле бунун өңү кандай. Видеодогу посторонний шумдар үчүн кечирим сурайм, достор. Жапчаңы 22-жылкы липучка коюп тур, төртөөнү масловый дөңгөлөктөрдө. Люк бар экен, негизи бул комплектацияда редко да люкчу. Могу жеринде биртке мондай царапинасы бар экен, незаметный. Carfax боюнча могу задний правый крыло зучу. Болду, калган жагы таптаза дейт, гарантия дейт. Текшерип көрөсүңөр, кыргыз бир туугандар алып келип тур, буну Кыргызстандан келген. 3000 км айдалып, транзитный номерди көрүп атасыңар. Документтери боюнча бардыгы даяр. Утилизационный сборго 30 000 төлөйсүңөр, өзүңөргө оформить этип, страховка жазатып, айдап кетирсеңер болот. Так, салон боюнча электрический сиденья, комбинированный. Бул жагы электрический бардыгы. Пробеги 46 661 километр. Подрулевой липстоктор бар. Могу жакта удержание полосы бар экен. Круиз контроль бар, сенсорный монитор, Bluetooth бардыгы ордунда. Старт-стоп жок, ключ менен оталат. Ошол эле. Калган бардыгы көрүп атасыңар, салон состояниясы идеальный, да? Люк панорамный. Ушул машина сатылып атат. Кудай буйруса, алган хожайынын кубандырат го деген жакшы ойдобуз, жакшы тилекте, жакшы ниетте. Өзүңөр көргүлө, бир сыйра көрүп. Кече эле келиптир Кыргызстандан. Жаңы эле мойкага киргизип, мойкадан чыгарып, анан кийин сатыкка коюп атабыз, достор. Описаниядагы номер турат. Ошол номерлерге чалып, азыр багажын көргөзөйүн силерге, арт жагын. Ошол номерлерге чалып, кошумча маалыматтарды уксаңар болот. Бул жагы целый. Запаскасы бар экен. Достор, мондай стикер, наклейкалары бардыгы ордунда экен. Көрүп атасыңар. Ушул аркылуу текшерсеңер болот машинаны. Бардыгы өз ордунда. Номерлерге чалып, кошумча маалымат боюнча кайрылсаңар болот. Базын айта кетейин, базы 2 миллион 100 000 деп атат. Только наличка дейт. Рассрочкага же бөлүп төлөгөнгө менге эч кандай вариант жок. Только наличка, достор. Дагы түшүп берет. Түшүп бересиңер байке? Болушу, болушу ошол дейт. 2 миллион 100 000 рубль. Чалгыла, номерлерге чалып, машинаны келип көргүлө, сүйлөшкүлө телефон менен. Так, достор, мынакей моторун үнүн угуп койгула. 2.5 мотор. Коробкасы 8 ступка болуп калды. 8 ступка да бар, американецтер. 8 ступка. Бардык идеальный. Алган адам майын алмаштырат, документтерин бүтүрөт. Документтерин бүтүрүп, сразу эле айдап кетсе болот. Ошо, достор, описаниядагы номерлерге чалып, байланышып, ошол жактан кошумча маалыматтарды уксаңар болот. Бул видеого лайк басып койгула, комментарий жазгыла, бул видео менен бөлүшүп койгула обязательно. Дагы кандай суроолоруңар бар, комментарийге жазгыла, сыйын пикириңер, ой тилектериңер болсо.